Эгерде биз жашообузду эптеп септеп эле өткөрө берсек, интернет деген чыкты, телефон деген чыкты. Ал жерде толгон токой азгырыла турган нерселер бар. Жөн эле убакытты өткөрө бере турган толгон токой Инстаграмдагы рилстер бар, видеодо жанагы Ютубта толгон токой шорт видеолор бар. ТикТокто эми айтпа, толгон токой ар кандай контенттер бар. Убактыңды ошолорду карап эле өткөрүп эле жанагындай чипсидан жеп, коладан ичип, суусундуктардан ичип өткөрө бере турган себептер соңку кездерде жайнап кетти. Бирок биз ошондой жалакайлык менен аракеттенсек, ошону менен мындай кайдыгер болуп жүрө берсек, анда бизден келечекте кандай мусулман чыгат? Биз ким болобуз десек, мунун жообу эми өтө кейиштүү да. Биз жашоодо эмнеге умтулуп атабыз, конкреттүү түрдө эмнеге умтулуп жатабыз? Биздин жетишкендиктер булар конкреттүү түрдө эмнелер десек, анын жообу дагы өтө кейиштүү болуп калышы мүмкүн. Биз болбогон эле бир булчуңубузду буруйтуп, спорт залдарга барып, күчүбүз менен, булчуңдарыбыз менен мактансак, фигурабыз тигиндей болуп калыптыр, мындай болуп калыптыр деп мактансак, андай машыгуунун деги эле мындай кимге кереги бар, ал кимге кызык? Биз ошонубуз менен дүйнөнү жакшы жака өзгөрүү деген алкакта ошол өңүттө дүйнөгө кандай пайда келтире алабыз? Өзүбүздүн жеке машыгуулар менен, булчуңдарыбызды чыгаруу менен, бирөөгө караганда мындай күчтүү көрүнгөнүбүз менен дүйнөнү жакшы жака өзгөртүүгө кандай салым кошуп атабыз? Ошон үчүн буну өтө бир мындай терең ойлонуш керек да. Маселе келип эле эптеп септеген өзүбүздүн жеке бир кызыкчылыгыбызды ойлогон, мейли ошол спорт жагынан, же болбосо жанагындан тамак аш жагынан, же кийим жагынан, же дүйнөбүй материалдык бир кызыкчылыктарга байланган кызыкчылыктар болуп калса, ал нерсе менен улуу максаттын, залкар максаттын жолу бул эки башка болуп калышы мүмкүн да.